Каракол лыжа базасы боюнча айта кетсеңиз, жылда деген ошол жакта жол боюнча көйгөй болуп атпайбы? Быйыл болсо ушундай көйгөй жаралбайбы? Кайсы мекеме же кайсы айыл өкмөтү жолун тазалап, карын күрөө менен алектенет? Туура маселени көтөрдүңүз. Бул Каракол шаары менен Каракол тоо лыжасынын ортосунда 7 километр жол бар. Бул жол мурунтадан бери бир дагы Минтранс болобу, жергиликтүү бийлик болобу өздөрүнүн балансына албай келген. Бирок бул маселе чечилди. Бул жол транспорт министрлигинин балансына өтөт. Толугу менен ушул транспорт министрлиги тазалайт. Кармоо иштерин жүргүзөт. Быйылкы жылы асфальт төшөө иштери жүрмөк. Бирок билесиздер, Каракол шаарына келе турган таза суунун резервуары ошол Каракол тоо лыжа базасынын менен Каракол шаарынын ортосунда жайгашкан. Ошол суу түтүктөрү дагы биз айтып аткан жолдун асты менен өтөт да. 24-жылы ушул Каракол шаарынын таза суу менен камсыздоо боюнча долбоор бар. Бул Европа өнүктүр банкы аркылуу каржыланып жатат. Ошол себептен ошол суу түтүктү алмаштыргандан кийин баягы эки бара болуп каржы маселеси көбүрөөк кетпесин деп биринчи жолдун астында өтө турган суу түтүктөрүн жаңылап жасагандан кийин андан үстүнө жаңы асфальт басылат. Бул көйгөй чечилет. Бул толугу менен транспорт министрлигинин балансына өтөт. Кармоо иштери, ремонт, кармоо иштерин баарын ошолор жүргүзөт.